Мен өзümün балдарымın üstünden daha tekşerip barам. Bir kıpınday suragan bolsa, келиңиздер. 9 декабрь эл аралык коррупцияга каршы күрөшүү күнү. Бул күнгө карата Нарын облустук прокуратурасы тарабынан коррупцияга каршы күрөшүү алдын алуу боюнча жергиликтүү кызмат адамдарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Облустук прокуратурадан алынган маалымат боюнча, мамлекеттик кызматкерлер тарабынан кирешилер тууралуу декларацияны толтурууда 169 мыйзам бузуу фактысы катталып, аларга айып салынган. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам аткарылыш боюнча 8 миллиондон ашык натуральный, 2 миллион, 3 миллиондон ашык акчалай түрдө өндүрүлгөн учурлар. Бул бүгүнкү күндө прокуратура органдары тарабынан бул багытта өзгөчө көңүл бурулуу менен иш жүргүзүлөт. Ушундай катуу көрүлгөн чаралардын негизинде иш жүргүзсөк, ошондо биздин мамлекетибизде коррупция токтоп, өнүгүү жолуна чөбүз деген, өнүгүү жолуна мындан ары дагы чөбүз деген ой бар. Нарын облустук прокуратура органдары тарабынан облус боюнча мамлекеттик сатып алууларга байланышкан 53 мыйзам бузуу аныкталган. Ал эми ички иштер башкармалыгы тарабынан 38 коррупцияга байланышкан иш каттоого алынган. Эң көп коррупциялык мүнөздөгү мыйзам бузуулар курулуш тармагында катталган. Мындай мыйзам бузуучулукка жол берген айрым курулуш фирмаларына кылмыш иши козголгон. Прокуратуранын областтык координациялык кеңешмесинде каралды. Ошол жерде көрсөтүлгөн кемчиликтер боюнча, ар бир райондор боюнча курулуштарда кайсы курулуштарда кандай кемчиликтер кетсе, бул областтык коллегияларда 9 ай боюнча, 9 айдын жыйынтыгы боюнча областтык коллегияда каралып, тиешелүү жазалар берилди. Ошол жерде кемчилик кетирилген жетекчилерге, көзөмөл жүргүзбөгөн кызматкерлерге, жооптуу кызматкерлерге тиешелүү чаралар көрүлгөн. Буга чейин тилекке каршы коррупциялык көрүнүштөр бала бакчадан баштап бардык тармактарда орун алып келген. Азыркы убакта өлкө жетекчисинин тыкыр тапшырмасы менен буга каршы күрөш күчөтүлгөн. Ага ылайык катаалдашкан мыйзамдар кыңштелип чыккан. Алсак, эгер коррупциялык ишке аралашкан мамлекеттик кызматкер, анын балдары дагы мамлекеттик жана укук коргоо органдарында иштей алышпайт. Көп үстүнөн катар жумуштардын үстүнөн дагы жумушту коюп алгандарды жойсо жакшы болот эле да. Ушул сотторго жарандар өздөрү түзмө-түз кайрылса жакшы болмок. Адвокатка акча төлөйсүң, андан тиягына акча төлөйсүң, юристине төлөйсүн. Ошентип отуруп сотко жеткенге чейин шайың оп, уже жумушуң деле бүтүп калат да. Ошон үчүн ушундай Кыргызстандагы көп нерселерге бөгөт коюп, коррупция жоюлса аябай жакшы болмок. Азыркы студенттер негизи көбүнчөсү деген окуу жайга келбей эле, акча менен бүтүрүп эле коррупция кылып окучу, ошону дагы жоюганга аракет кылыш керек. Антпесе өздөрүнүн кийинки жашоосуна талкалап атышат, иштей албайт же эмне кылганын билишпейт. Бүгүнкү күндө Нарын облусунун укук коргоо органдарында 62 коррупциялык кылмыш иши каттоого алынып, тергөөнүн жыйынтыгы менен 19 иш өндүрүштөн кыскартылып, 9 иш соттун кароосуна жиберилген. Нарын облустук прокуратурасы тарабынан коррупцияга каршы аракеттенүү мыйзамдарын так аткарбаган 178 кызмат адамы айыпка жыгылып, 81 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке кирептер болушкан. Максат Абдракунов, Бактияр Сасаров, Нарын жаңылыктары.